ар бир ата-эне улам балам, ушул балам же ушул кызым агым кегим менен каражат тапса, үйлүү жайлуу болушса, анан бак айтып үй бүлө курушса деп басса турса тилек кылабыз. Мына ошол жалпы ата-энелердин элибиздин ой тилегин биринчи орунга чыгарып, турак жай маселесин чечүү максатында акыркы жылдары жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо боюнча республикалык масштабдуу долбоорлорду ишке ашырууга кириштик эле. Анын алгачкысын өзүңүздөр билгендей, мындан 10 күн мурда дал ушул Борбор калабызда баштап 500дөн ашуун жаранга батирлердин ачкычтарын тапшырдык. Бүгүн ошол ийгиликтүү долбоордун уландысы катары Мурас турак жай комплексинин ачылышына күбө болуп жатабыз. Бүгүнкү алгачкы этап аяктап 6 блоктон турган 18 кабаттуу үйлөрдөн 510 батирди ээлерине тапшырган турабыз. Мында дагы батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка муктаж болгон жарандарыбызга берилмекчи. Урматтуу президентибиз айткандай, жаңы бере баштады. 2025-жылы буюрса 9000ге жакын батир берилет. 2026 жылы андан көбүрөөк, 27-28 жылы Бишкек шаарынын бүгүнкү күндөгү муктаж болгон мына кезекте тургандардын бардыгынын маселеси чечилет. Мына бүгүн Бишкек шаарында Маликова 91 дарегине жайгашкан Мурас турак жай комплексинин 6 блогунун ачылышы азами болду. Мына бүгүнкү күндө 510 квартиранын ээлерине колуна тапшырууга азем болуп жатат. Ушу урматтуу биздин президентибизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу биздин госипотекага да ыраазыбыз. Ошондеп бүгүн кубанычта квартира алып атабыз. Очередте мен департаментте иштеп 14 жыл күттүм. Балдарыңызды жалгыз тарбиялап кетесиз? Жалгыз тарбиялап келатам. Мен жесир энемин. Мугалим болуп иштегениме буюрса быйыл 11 жылдын жүзү болуп турат. Ушул 11 жылда мамлекет тарабынан мына ушундай бир бөлмөлүү квартира алганыма өтө кубанып да турам. Кубанычымда чек жок. Мен абдан сүйүндүм. Мага ушу декабрдын 11 числосу эсимде турат. Чалганда аябай сүйүндүм. Бүгүн мына азыр Кудай буйрса ключун алалы деп турабыз. Өзүм 4 балам бар, тааныш билиш, же акча берип коет деген бул жерде жок экен. Мамлекетке ишеним артып, социалдык турак жай алуу кезегине турган 40 миңден ашуун жарандарыбызды үмүт тилегине жакын аралыктарда жеткиребиз буюрса. Рухсат берсеңиз, Алтынай эжекебизди бул жерге чыгырып койсок, Алтынай эжекебиз 12 жылдан бери 12-чи мектепте орусча болуп эмгектенип келатат. Ошол өзү 25 жылдык менен мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу арзан турак жайларды куруу менен жарандарыбызды үйлүү жайлуу кылбастан аларды социалдык жактан коргоо, татыктуу жашоо менен камсыздоо саясатын ишке ашырып жатабыз десем дагы болот. Белгилей кетсек, бул үйдүн өзүнүн жылытуучу отканалары бар. Мындайча айтканда Бишкек шаарына кошулбаган өзүнүн жылытуучу очокканалары бар.